Сіздерде мындай окуя болуп атат да. Азыр Садыр Жапаровго каршы бүт баары биригип атышыптыр. Мен ушундай маалымат түштү азырчы. Анан бул олигархтар жана кыргыз элинин ырыскысын ичип жегендер бүт биригип атышыптыр да Садыр байкеге каршычы. Садыр байке эме деп айтып койбоду. 30 күн берем бүт ичип жегениңерди төккүлө депчи. Ошого булар баягы ичи тарып төккүсү келбей ушинтип атышыптыр да, бүт биригип Садырды бир эме кылабыз, бир бала кылабыз деген аракеттер чогулуп атышыптыр. Азыр баары биригип атыптыр. Аттарын атабай эле коеюн ишкысы. Баягы кыргыз элин 30 жыл ичип жеп тоногондун баары биригип атыптыр. Мен ошолорго айтып коеюн. Бизге маалымат түшүп атат, ошо биригип атыптырсыңар. Эми ойлоңуң мындай. Кимге каршы баратасыңар? Кимге каршы баратасыңар силер? Кимге каршы баратасыңар? Кыргыз элине каршы баратасыңар. Кыргыз элинин келечегине каршы баратасыңар. Жана кичинекей бөбөктөр бар го, кичинекей бөбөктөр. Ошолорго жана колунда көтөрүп жүрүшпөй, ошолорго каршы баратасыңар. Силер Садырга эмес, ошолордун келечегине, кыргыз элинин мамлекеттүүлүгүнө, келечегине каршы баратасыңар. Токтолгула, токтоп калгыла, ойлоңгула. Биз билип атабыз каяктан эмне болуп чогулуп, бүт маалымат жетип атат. Бүт поголовно камаласыңар. 39-чу берене бар билесиңерби? Мамлекетке кол салуу дегенчи. Ошондой берене менен мен баягыда 2-мартта камалганмын, билесиңерби? Ошо менен баарыңар поголовно камаласыңар. Бизде бүт маалыматтар, видео съемка баары жүрүп атат. Камаласыңар, бүт мамлекетке чыккынчылык кылып атасыңар. Эми Садыр байкени айтайынчы мындай элечи. Тобо кылгылачы, тобо кылып мындай койгула деп Кудай тааламдан кечирим сурагылачы. Кой мен ушул арам акча жеп алдым деп мындай тобо кылып, ана ошо жеген акчаңарды бергиле, добровольно эле бергилечи. Аны биз жапсак, камасак деле алабыз по-любомучу. Анан Садыр байкеге келгиле, өзүнө жолуккула, же ушу Садыр байкенин тегерегиндеги кишилерге жолугуп бир ынтымакка келиш керек. Мындай эрегишүүдөн эчтеке чыкпайт. Андай тиги бул вариантты ойлонбой эле койгула. Азыр менче бир эле кайрылуу мененче Садырдын аскерлерин чогултуп коем. Эси могу аскерлер бизге баш ийбесечи, могу азыркы МВД, тиги бул ГКМБ, анан башка службалар бизге баш ийбесечи, мен Садырдын аскеринче ушундай чогултуп коем. Анан ушундай чогулат, бирок ошондочу андай жаман болуп каласыңар. Чын монда под контролдон чыгып кетиши да мүмкүн ал нерсечи. Буларчы минтип атат, азыр үйлөрүнө эле барабыз депчи. Бүт эле үйлөрүнө барып туруп эле тонойбуз, бар үйлөрүнө барып эле үйүнөн сууруп чыгып эле эме кылабыз деп атат да. Андан көрө силер давай токтогула, ыйманга келгиле, күнөөңөргө экинчи мындай нерсе кайталанбасын. Биз жана мыйзамда кабыл алып беребиз силерди амнистияга чыгаруу боюнчачы. Анан эрегишип Садырга каршы чыкпагыла. Бул акыркы эскертүү. Тобо кылгыла, биз табабыз бүт жерденчи. Кыргызстандан чыгып кетпесеңер элечи. Ушакта эле калгыла. Садыр оңдогонтат, баардык нерсени реформа кылгантат. Анан биз мисалы үчүн мен мындай эле түшүндүрөйүнчү силерге. Мен мисалы үчүн сенин пряник чыгарган фирмаң бар. Сен пряник сатасың, магазиндерге таратасың. Ошо пряникти менин чөнтөгүмдө бирдеме болсочу, барып ошо пряникти сатып алам да. Анан сенин бизнесиң жүрүп атпай, оборотуңчу. Ошону ойлончу. Сага эле жакшы болот. Азыр бай болсоң дагы 2 эсе байыйсың. Жашооң оңолот, бизнесиң жүрөт, сага эле жакшы болуп атпайбы? Садырдын жарыгычы баарына тийгенде тегиз. Ушуну түшүнүп койгулачы, достор, байкелер, агалар. Ассаламу алейкум, рахматуллах, баракатух.